Бишкекте saat 16. Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Эфирде биринчи радионун Шак жүрүш программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Экономика көйгөйлөрдү кантип чечебиз? Өткөн жыл экономикалык жагынан Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө көп көйгөйлөрдү жаратты. Пандемиянын оор кесепеттери оңой менен кетпейт. Ишкер чөйрө, бизнес, инвестициялык климат, кыскасы алдыда оор жана түйшүктүү жол турат. Анан калса Кыргызстанда саясийда бир топ окуялар болуп, бийлик алмашып, башкаруу формасы өзгөрүп, чоң жоопкерчилик да талап кылынууда. Өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрү көп, бирок анын чечүүнүн жолдору кандай? Рынок шартында пандемиянын таасири күчөп турганда бизнес чөйрөсү менен ишкерлик кантип корголот? Инвестициялык климат кантип жакшырат? Биздин мамлекетте аны тартуунун ийкемдүү механизмдери барбы? Башка мамлекеттер менен алака катышты жакшыртуу, соода экономикалык мамилелерди жөнгө салууну жаңы тепкичке көтөрүү кантип ишке ашат? Экономикалык көйгөйлөрүбүздү чечип алуунун реалдуу жолдору кайсылар? Жогорку бийликтин чечкиндүү кадамдары өнүгүүгө негиз болуп бере алабы? Биз ушул багытта маектешүү үчүн студияга окумуштуу экономисттерди чакырганбыз. Алар экономика илимдеринин доктору профессор Жапаров Курас Дүрбөлөңович, Кыргыз экономика университетинин ректору, экономика илимдеринин кандидаты Кадыралиев Алмаз Токтобекович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Угармандардын эсине салып коелу, биз дагы бир эксперт, окумуштуу экономика илимдеринин доктору профессор Бейшенбек Ишенов агайды да чакырганбыз, уктурууга катышып калышы күтүлүүдө. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Алмаз Токтобекович сизге берсек, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ушул экономикалык кырдаал ушул пандемиядан кийин бир топ таасирин тийгизди, бир топ кризистик учурлар дагы пайда болду. Бирок кандай болгон күндө да алдыга жылыш керек, өнүгүш керек, бардык тарапта иш жүрүшү керек дегендей. Анан азыркы өлкөдөгү экономикалык абалга кандай баа бересиз дагы, андан чыгуунун, ошол жаралып калган көйгөйлөрдөн чыгуунун жолдорун эмнеден көрүп турасыз? Саламатсыздар, да бир жолу. Сиз өзүңүз буга чейин белгилеп кеткендей, пандемия шартында дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер экономикасы жабыркады. Пандемия бүтө элек. Пандемия башталгандан бери, пандемия бүткөнгө чейин эч кандай илимий тастыктоо жок эле, белгилүү болчу. Экономика мындан ары кандай болот? Ошого жараша ар бир мамлекет өзүнүн ошо адаптация программасы аркылуу, экономикалык реформалар аркылуу ошо өзлөрүнүн программаларын, өзгөртүүлөрдү кийирип, ар бир мамлекет өзүнүн ресурстарына жараша кылып жатат. Экинчиден биздин экономикасы өзү ачык болгондон кийин дүйнө жүзүндөгү экономика кандай болсо ошого да байланыштуу болот, ошондон чоң таасирленет. Ачык болгон ошо бир жагы бар да. Экинчи жагы биздин экономика ошо ачык болгондон ошондой нерселерге даяр беле. Себеп дегенде бай мамлекеттер ушундай кырдаалдар пайда болуп калса өзлөрүнүн резервдери болот да. Ошо резерв фонддору аркылуу ошондой кырдаалда экономикалык ошо маселелерин жаап кетчү өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү болот да. Бизде андай мүмкүнчүлүк болбогондуктан биз чет жакта мамлекет партнерлошту карадык, эл аралык уюмдардан жардам сурадык. Жардам сурагандан жарымына келди, калганында келдик. Бирок ошо келген акчасы да баягы Грецияга окшоп, ошо экономикага жумшалбай, ошо келген жардам баары мамлекеттеги ошо иштеген, пенсия алган айлыктары кетти, пенсиялары кетти. Керектелүүчү нерселерге кетип калды да. Бирок ошо экономикага жумшалып, кайра жумуш орундары түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок да. Деп дегенде өзүнүн экономикалык системасы да даяр эмес болчу, ага өзүнүн ичиндеги ресурстар да ошондой болчу.
Анан ошого жараша анан башкаруу жагы да туура эмес болуп калды. Ошо келген акчаларды эффективдүү пайдаланылган жок деп азыр деле эксперттер айтып жүрүшөт, башка окумуштуулар айтып жүрүшөт. Себеп дегенде ар бир келген акча эгер туура пайдаланса, туура эффективдүү өз жолу менен пайдаланса, балким азыркы биз көрүп аткан кырдаал башкачараак болмок да балким. Ошондуктан бул жерде бул адамдык фактор да бизде буга чейин ойноп келген, кайрылы мында да ошо адамдык фактор ойноп кетти. Анан биз эмне кылыш керек мындан ары? Азыр деле көрүп атабыз, өзүбүздүн потенциалыбыз бар, бирок ошо потенциалды экономиканын ичине иштетиш үчүн буга көп убакыт керек да. Биз азыр эртең эле аны кандай гана башкарма келбесин, аны тез арада жылдырып кете албайт да. Ошон үчүн тез арада бул реформа башталыш керек да. Реформа башталып, ар ким өзүнүн экономикалык тармакта жоопкерчиликтүү адамдар болуп, бирок ошого жараша профессионалдуу адамдар болуп билиш керек да. Акча, экономикага акча керек, бирок ошо акчаны иштете турган адам билиш керек. Акчаны баарыбыз алганды билебиз, коротконду баарыбыз жакшы билебиз ал жагыначы. Бирок ошону пайдаланганды, туура колдонгонду эч ким эле биле бербесе керек да. Буга да өзүнчө бир тажрыйба керек, билим керек. Ошол эле учурда да эл аралык тажрыйба да керек да. Рахмат, Гурас Дүрбөлөңович. Бирок ошол эле учурда өлкөдөгү кырдаал, саясий кырдаал, система, азыркы саясий айдыңда жүрүп аткан реформалар дагы таасирин тийгизеби ишти алга жылдырып кетүүгө? Рахмат. Биринчиден эми саясий жагы экономикада орусча айткан бир жакшы бир мындай эме бар. Орусча айтып койсом болот. Экономика — это сконцентрированное выражение политики деп айтылган да, негизи бул жагындагы ошо саясатта дагы ушуну негизинен жакшы түшүнүш керек. Бирок азыркы абалга караганда муну бир экиге бөлүп алсак жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө биринчиси бул оперативдик көйгөйлөр, экинчиси ошо андан ары стратегиялык кандай кадамдар болуш керек деген сөз да. Эми оперативдик көйгөйлөргө айтсак, бул биринчиден эле бул бюджеттик тартыштык эң биринчиси. Экинчиси бизнес чөйрөсү аябай мындайча айтканда кыйын оордо турат, абалда турат да бүгүн. Бизнес чөйрөсү кыйын абалда турган соң, значит, салык төлөшү, анан ошондой эле тиги көмүскө экономикага кирип кетиши, ушундай коркунучтар, ушундай таасирлер аябай алдыда турган нерселер да. Бул баягы азыркы прям бүгүнкү чечүүчү маселе, андан тез арада чечилүүчү. Ошол эле учурда баягы пандемия убагында бизге Кыргызстанга Россиядан жана башка мамлекеттерден көп тиги мигранттар кайра келди бизгечи. Ошолор кайра келип, анан ошо жумушсуздукту дагы күчөтүп ийди да. Ансыз деле өзүбүз баягы бизнес чөйрөсү деги эле жумушсуздук өзү баягы официалдуу түрдө бизде мындай норма убагында турганы менен, бирок неофициалдуу түрдө негизи жумушсуздук катуу көйгөй да бизде. И ушул экономикалык пандемиянын таасири, анан жанагы көпкө чейинки чечилбеген маселелер, ошо баягы жумуш рыногундагы социалдык кандайдыр бир маселелердин баары келип, анын үстүнө пандемия кошулуп, бүгүн оперативдик ушул маселелерди өкмөт жана башка ушуга экономика, социалдык тармакка жоопкерчилик министрликтер тез арадан ушуну чечиш керек. Мен билишимче өкмөттүн өзүнүн программалары бар, баягы пандемия убагындагы программа деген бар. Если жаңылбасам экинчи программа, үчүнчү программа дегендери бар, бирок алар бүгүнкү күндө кандай деңгээлде жүйөлүү ишке ашып атабы же ашпай элеби, биз мындайча айтканда ошо министрликтерден же болбосо ошо өкмөттүн жетекчилигинен биз уга элекпиз да, ушул жакка баратабыз, ушундай болушу мүмкүн. Бул кандайдыр бир божомолдордучу. Бул оперативдик жактар. Андан тышкары дагы баягы пандемияга тиешелүү бизде Кытай негизги өнөктөштөрүбүз, ошол эле Казакстан, Өзбекстанга ушу границалар жабылып, анан карым-катнаштар мындай мамлекеттик аралык карым-катнаштар
кичине аябай түшүп кетти, кичине эмес, чоң эле түшүп кетти. Бул маселелер дагы ушу соода саттыкка аябай таасирин тийгизип аткан бүгүнкү абал. Анан ушул абалда кандай жолдор бар болуш керек дегенде, бул жерде анда уже бир 3-4 айдын ичинде ушул азыркы мен үстүдө айтып кеткен маселелерди чечкенге аракет кылып, анан уже 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык стратегиялык кадамдарды уже түзүп алыш керек да. Ошонун эң негизгиси биринчи бүгүнкү күнү аябай мындай кандай десем баягы таасири тийген ушу транспорт жагынан, ошол эле аба жолдору, жеке транспорт, эл аралык каттоодогу транспорт, темир жол транспорттары, ушулар дагы аябай бүгүнкү күнү мындайча айтканда фактически токтоп турат. Эгер дүйнө жүзүндөгү мындай чоң бир 2 мекеме бар, бул Standard & Poor's менен Fitch деген 2 рейтинговый агентство бар. Ошол экөөнүн эсеби боюнча бүгүнкү күнү авиа каттамдардын кирешеси, жалпы кирешеси 70%га түшүп кеткен да. Анын ичинде мына Кыргыз авиа жолдору деле ошо бүгүнкү күнү токтоп турат да. Андан кийин эл аралык автотранспорт мекемелери ар бери жылбай калышты. Алар дагы ошол эле агентстволордун эмеси менен бир 60-70%га түшүп кетти, 30% ички жүргөнгө эле болуп калды да. Андан тышкары ошо Кыргызстанга тиешелүү болсок, жанагы багы услуга деп коебуз, ошолор дагы аябай жабыртар эметти да, жабыркады да. Мисалы ошол эле парикмахерский, бильярд, тейлөө тармагылары, столовойлар жана башкалардын баары. Булардын баарын эми бул оперативдик иштер, булардын баарын ошо жана мен айтып кеткен өкмөттүн программалары бар, ошолорду ишке жылдырыш керек. Жылдырганда дагы бир ушу айтып коет элем, ушу правительствого, өкмөткө ушу илим тармагын, илим жолундагы мындай кичине тартып, окумуштуу эксперттер, силер кандай деп ойлойсуңар, силердин оюңар туура, мына бизде моундай материалдар бар, аналитика бар, силер бааңарды бергиле, жол көрсөтүп бергиле, кандай да биз чыгабыз деген кичине ушул жагында айкалыштырыш керек. Стратегиялык немелерин айтсаңар дагы мен эсле сөз ооба айтып бересиз. Рахмат. Бейшенбек агай, мына 2 окумуштуу тең биз атайын бүгүн ушул окумуштууларды чакырып, анан өлкөнүн экономикалык кырдаалындагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун талкуулайлы дедик эле да. Анан мына жогоруда окумуштуулар да баса белгилеп атат, бүгүнкү күндө биз жакында мындай тез арада чечилүүчү көйгөйлөрдү биринчи ирет чечип алышыбыз керек деп. Анда менин баамымда эң негизги эле нерсе бул ишкер чөйрө, бизнес чөйрөсү, анан соода экономикалык башка өлкөлөр менен алака катыш экен да. Анан сиздин пикириңиз боюнча ушул маселелерди чечүүнүн жолдоруна кандай дагы мындай бир механизмдер бар? Рахмат. Мен эми коллегалардын айткан пикирлерин кичине укпай калып, кечип калдым, туура түшүнгүлө кечирим сурайм. Ошондой болсо дагы окумуштуулардын багыты бирдей болуш керек деп ойлойм. Биз көптөн бери экономисттер чогуу ошол конференция болобу, жыйындарда өзүбүздүн ойду пикирди айтып келе атабыз. 30 жыл бою айтып келе атабыз. Бирок ошол окумуштуулардын сөзүн, пикирин мамлекет тарабынан көп жакшы кабылдаса аны аракетке жумшабай келатат да. Ошонун негизинен дагы бир топ ошо кыйынчылыктар болуп атканын баары сезип турабыз. Азыр эми биздин мамлекеттин алдында дилемма турат да. Туура айтты Гүраз Дүрбөлөңүч. Канткенде биз ушул кризистен чыгып кетебиз, ар бир тармактын көйгөйлөрүн айтып, ошону кантип колдоо, аны колдоонун механизмдерин ички ресурстарбы, сырттанбы, же мамлекет менен жеке менчик ортосундагы жана законду ишке ашыруу деген пикирди айтып кетти. Мен дагы толугу менен кошулам. Дилемманы кантип чечиш керек? Бир чети өзү мамлекеттин
түпкү курулушу салыктан башталат. Салык менен мамлекет түзүлүп, мамлекеттүүлүктү көтөрүп, анан мамлекет кайта элине кызмат кылыш керек да, өлкөсүнө. Ошондо гана мамлекет өнүгө алат. Бул жаңы эле мен ачкан теория эмес, бул атамыздан келаткан эле чындык да. Ошондон бери келатабыз. Эми кызык бул пандемиядан кийин биз эле эмес, бүт ааламдагы мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттерде бир топ кыйынчылык учурады да, муну моюнгаш керек. Көп адамзат жоготууларга учурады. Анын ичинде ошол экономикалык, керек болсо саясий жоготууларга кээ бир мамлекеттер дагы жоголуп кетүү ушу чегинде турат да, ошол кыйынчылыктан кийин. Бирок эми кантебиз бир чети ишкерликти колдоп, андан салык чогултуп, мамлекеттин куржунун чогултуш керек, анан ал чогулган акчаны кайта мамлекет өзү жумшаш керек. Ошол экономиканын секторлоруна да. Негизинен ал ошол биздин эгерде Кыргызстандын тарыхына кайрылсаганда биздин негизги тармагы ошол тойгон тармагы, айыл чарба тармагы, туризм тармагы, транспорт тармагы, жана башка майдалас көптө малый средний бизнес деген көрүп, ошолордун баары чогулуп отуруп биздин экономиканын жок дегенде 80%-ин жана ВВПсын түзөт. Бул эми дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө ушундай да, ошол Японияда, ошол эле Кытайда, Америкада, Германияда негизги ошол жанагы дүң продукциянын негизин түзгөн бул орто жана чакан бизнес болот да. Муну менин коллегаларым колдойт болуш керек. Анан кантебиз эми бир чети налог чогултуш керек ишкерлерден. Экинчи чети кайта налогду алып, анан кийин кайта жумшаш керек. Каягында көйгөй. Кайсы жагында, чогулткан жагындабы же ошол чогулткан акчаны кайта ошол негизги тармактарга берип, экономиканы көтөргөн жагында деген суроо бар да. Бул суроо мен оюмча бул түбөлүктүү суроо болуш керек, себеби дегенде ошол ортосунда биз чогулган тыйынды, акчаны, финансыны, каражатты жакшы колдоно албай, ортодон коррупция чыгып кетип, ошол 30 жыл бою ушинтип өнүгө албай келатабыз да. Бул ачуу чындык. Менин оюм боюнча көп сүйлөбөйүн, бул темада көп айтсак болот. Анын үстүнө менин коллегаларым да келип калыптыр. Муну көп биз ошол окумуштуулар кеңешинде талкуулап жүрөсүздөр конференцияда, ички конференцияда, сыртка чыкканда талкуулап, көйгөйлөрдү талашып келебиз да. Анан көп, мисалы үчүн Россия мамлекети окумуштуулардын акылын, алардын пикирин абдан жакшы пайдаланат. Бул Европада ушундай. Анан бизде эми жаңы бийлик келди, ушундай үмүтүбүз бар, ушу биздин дагы үндү угуп, биздин кеңеш пикирди биз эч кандай өзүбүз мамлекетке мындай жаман ойду айтпайбыз да, туурабы? Ар бир инсан ушундай болуш керек. Анан ошо арабызда мыкты жаш окумуштуулар бар, ошо вуздардын ректорлору бар, алардын абдан терең билимдери бар да, пикири бар. Мына ушуну угуш керек да, ошондо гана биз өнүгүп кетебиз. Менин оюм боюнча эмнеден башташ керек? Туура айтты. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Бизде биринчиден ишкерчиликти өнүктүрүп азыркы күндө жаңы, эскиче эмес, жаңыча жумуш ордун түзүш керек. Азыркы талапка ылайык, Ошол эң туура айттыңыз да, себеби мурунку жумушчу ордунун баардын көпчүлүгү азыркы күндүн талабына ылайык келбейт. Биз технологияны өндүрүш керек. Кыргызстан өзү сырьё берген өлкө да. Көпчүлүгүбүз мынакей боорукел ээптин тармагында, жанагы ВСП плюс тармагында көпчүлүгү сырьё беретпайбыз. Анча-мынча бар дачы, даяр товарлар. Бирок негизинен биз сырьё менен беребиз да. Ошол тойгон тармагы, айыл чарбасы, дагы ошол бир топ тармактар көпчүлүгү нача сырьёну сатуу менен алек болобуз да. Ошону бөлөк жакка буруш керек. Азыр бизге боорукел пандемия жаңы мүмкүнчүлүк түзүп берди, жаңы шарт түзүп берди. Бөлөкчө ойлонуш керек да. Азырчы ошо мамлекет башындагы мындай башкаруучулар дагы, министрлик болобу, жогорку кеңеш болобу, президенттик аппарат болобу, азыр бөлөкчө ойлонуп түш керек да. Ойлонуунун бир жакшы багыты ичине окумуштуулар менен алакалаш болуп керек деп атасыз. Бизди угуп чакырса биз айтып беребиз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы эми айтпадымбы, бул мамлекет өндүктүрүү деген бул көп тараптан болот да. Мен киши деле бир бүтү жок болсо бир бүтү менен тура албайт, туурабы? Бир кол жок болсо бир кол менен иштей албайт. Ошол сыяктуу мамлекетте баардык тарабын бирдей кармаш үчүн абдан салыштырмалуу ошо мындай балансты бекем, паритетти бекем сактаган саясат керек, стратегия керек да. Мен билем 40-жылга чейин биздин стратегия бар, туурабы, өнүктүрүүнүнчү. Бирок ал иштеп атат азыркы күндө.
туура азыркы күндө иштеген жок аларчы көпчүлүгүчү. Жөн эле декларация кылып калганда мына ушуну кайта карап чыгып, окумуштуулардын катышуусу менен биздин арабызда көп, мисалы үчүн практикада иштеген окумуштуулар бар. Анан ошолордун менен катыштырып, анан жөн эле тияктан бияктан чакырып алып, алардын айтканын кыла берсе анда кыйын болот дагычы. Все-таки биздин арабызда мына биздин Алмаз Тотобекович жаңы ректор, жаш ректор, бул кишинин ою алдыга кеткен. Европанын экономикасын, Американын экономикасын издеп чыккан жигит. Ушуларды колдош керек. Бизде тажрыйба көп. Мына бизди колдош керек. Урас Дүрбөлөңүчтөгү кафедранын башчысы ушул Кыргызстандагы эң жаңгыс бир экономикалык университеттин кафедрасынын башчысы профессор докторуна. Мына ушулардын эгерде пикирин айтсак, мына азыр айтчу мезгилде 30 жыл бою биз айтып жүрдүк, катчып жүрдүк, бирок бизде негедир мындай абдан колдоп, силердин оюңарды колдойбуз деп мындай саясат болгон жакта мына биз дагы атайын ушул окумуштуулардын, экономисттердин пикирин угалы деп министрликтин өкүлү менен кошо сиздерди чакырып атабыз. Албетте ар бир эле окумуштуу өлкөм үчүн бир жакшы нерсе айтсам, десем, жасасам дейт да, ошол нерсе ишке ашып кетсин эми келечегинде. Мына биздин студияда экономика министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгынын инвестициялык саясат бөлүмүнүн башчысы бар да, Алиаскар Абдылдаевич. Алиаскар Абдылдаевич жогоруда мына 3 окумуштуу тең баса белгилеп атат. Эң негизги ошол тез арада чечилүүчү экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизми катары бул ишкер чөйрөнү өнүктүрүү да. Ошол бизнес чөйрөсүн, ошол эле инвестициялык климатты жакшыртуу, ушул боюнча жакынкы арада ошо министрлик тарабынан бир чукул бурулуш боло турган же көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү чечүүчү аракеттер башталдыбы? Чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Негизи агайлар айтып кеткенде окумуштуулардын үнүн да угуп жардам ошо чогуу иштешели деп. Негизи эми мен мисалы үчүн экономика министрлигинде деле окумуштуу дебесек деле окумуштуулар менен чогуу иштешебиз. Мисалы үчүн бизде коомдук байкоо кеңешинде экономиканын доктору, экономика илимдеринин доктору иштейт. Ошолор менен да кошо иштешебиз. Анын үстүнө бизде экономикалык изилдөө институту бар. Анын да директору дагы мындай өзү аупкерди аспирант. Эми бизде ошол жаактан да иштеп атабыз. Окумуштуулардын үнүн деле угуп мындай чогуу диалогко барып атабыз, ошого даярбыз. Анан мамлекеттик кызматта такыр эле окумуштуулар жок дегенге мен алысмын. Себеби дегенде мен өзүм экономика илимдеринин кандидатымын. Жакшы. Министрликтен мен ошо бизге окшогондорду чакырып атат, иштеп атабыз. Жана айткандай окумуштуулар менен дагы бир ай иштешесиздер, да, иштешип атабыз. Мен суроомо жооп бериңиз. Жана сиздин сурооңуз боюнча негизи туура азыр жанагы мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Могу пандемиянын себеби дегенде бизде жанагы мигранттар бияка келип атат. Бирок мен аны кризис деп эсептейм, бул мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Себеби дегенде ошол мигранттар ар кандай бар. Ошол жакта бизнесин бутуна тургузуп алгандар деле бар. Ошолор жигит азаматтар келип бияктан мисалы үчүн инвестициялык долбоор же чакан бизнесин ачса, ошол эле мисалы үчүн мигранттарга, бияка келген мигранттар жумуш орундары түзүлөт да. Экономика тарабынан айта кетсек, мисалы үчүн бизде бир аябай көйгөйлүү маселе бар да, жана трансформация маселеси. Мисалы үчүн инвесторлор келип, тиги трансформация маселеси мындай оор аябай созулгандыктан мындай мамлекеттен кетип ошо инвест долбоорун мындай иштетпей болгон учурлар болгон. Азыр эми могу жакында мыйзам чыкты. Жанагы трансформация маселесин бир аз жөнөкөйлөштүрүлдү. Мурда эгер бул трансформация маселесинде өкмөткө чейин өкмөттүн чечимин күтүш керек болсо, азыр райондук мамлекеттик администрациялар ошо чече алат. Бул жанагы жер жагынан трансформация. Жеңилдик болгон экен да демек, мисалы үчүн тиги жайыттарды, чабындыларды, жанагы баалуу эмес айыл чарба багындагы жерлерди трансформация кылганга мамлекеттик рай администрациялар берилген да. Андан сырткары бул мыйзамда мамлекет менен инвестор менен
түз келишим, инвестициялык келишим түзсө болот. Эгерде инвесторлордун мисалы үчүн бир долбоор болсо, ал инвестициялардын көлөмү 10 миллиондон ашса, 10 миллион доллардан ашса. Мурда бул көлөм 50 миллиондор болуп каралган болчу. Азыр ошол жагынан жеңилдик берилди. Мүмкүн ошолордо дагы бул норманы билип туруп инвесторлорду келиш мүмкүн. Себеби дегенде 10 миллион доллардан ашык инвестиция долбоор көбүрөөк болот да. Андан сырткары мисалы үчүн бизде жанагы инвестициялык лот деп түшүнүк киргизгенбиз. Бул жанагы инвесторлорго мындай даяр болгон инвест долбоорлорду сунуштайбыз. Ал жерде мисалы үчүн комплекстүү пакет деп эсептесе болот. Эгерде жер даяр болсо, инженердик коммуникациялык жагынан да мындай каралса, ошондо нерселерди ошондо пакет кылып мамлекет бул нормага таянып инвесторлорго сунуштаса болот да. Анан сырткары мамлекеттик жеке өнөктөштүк жагынан дагы биротоло жеңилдиктер каралган. Процедура жагынан, убакыт мөөнөтү жагынан жанакы долбоорлорду даярдаганда, анан бул мыйзам менен мамлекет жеке өнөктөштүк менен ири жана чакан долбоор деп мындай түшүнүгү киргизилген. Бул түшүнүк киргизилгенден соң мисалы үчүн ири долбоорлорго мындай тендер жактан эгерде бир сунуштама болсо, ошондо долбоорлор ишке ашыра турган мындай жол ачып берет да. Мурда андай жок болчу. Андан сырткары жанагы могу пандемия учурунда көп долбоорлордо токтоп калбадыбы? Ошол маалда да жанагындай кризистик убакта, ошо пандемия учурунда эгерде ошого туш болуп калса, жанагы инвесторлор менен мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорун да ишке ашырганга жол ачат да. Бул жанагындай мамлекет менен жеке өнөктөш менен мындай түз келишим түзүп алат. Рахмат. Алмаз Токтобекович, мына жогоруда баардыгыңыздар эле айтып атасыздар, ошо экономика бул өтө маанилүү, өлкөдөгү өтө маанилүү тармакта. Анан азыр ушул тапта мисалы өлкөгө биз жаңы президент шайлап алдык. Мындай чукул бурулуш кылып чечкиндүү кадамдарды жасай турган эмнелер бар азыр? Эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Ошол эле жана Гурас Дүрбөлөңгөч айтпадыбы? Тез арада чечилүүчү көйгөйлөр депчи. Экономикалык тармакта кандай башташ керек да? Буга чейин өзүңүз жакшы билесиз, баардыгыңыздар эле билесиздер, коррупция, ар кандай тоскоолдуктар, ошол эле ишкер чөйрөнү, бизнес чөйрөсүн жабыркатып келген да. Оперативдүүсүк ошо сиз азыр эле белгилеп өткөндөй, ошо ишкерлерге тоскоол болуп аткан ошол эле коррупционерлер, ошол эле тегерегинде мурунку адамдар. Буга чейин туура эмес сөз менен айтылып жүрчүбүз, биле кошелектер депчи, алардан кутулбасак, же доолого отуруп алгандардан кутулбасак, биздин баягы өкмөт кандай гана шарт түзүп бербесин, налог эчтеке төлөбөй койгула, аларга ошо биринчиден жеке менчиктин ошо гарантиясы, ошолордун коопсуздугу болмоюнча эч бир программа ишке ашпайт да. Бизде улам ошо саясий өзгөрүүдөн кийин жаңы үмүт пайда болот. Ал үмүт азыр өтө кыска, мурунка карагандачы. Мөөнөтү кыска дейсизби? Аябай кыска мөөнөтү, себеп дегенде элдин талабы күчтүү, эл мурунка гана саясий жактан да капитал топтоп алышты. Анан бул жагынан да эске алганда, эгер жергиликтүү ошо региондордон баштай турган болсок, эгер азыркы министрликтин өкүлү айтканда ошондой мүмкүнчүлүктөр берилип атса, анда ошол эле учурда ошо ишкерлерге, инвесторлорго келе турган ошондо коопсуздук программасын да көргөзүш керек. Ушундай шартка жараша ушундай да болот депчи. Себеп дегенде ар бир инвестордон келген акча бул мультипликативдүү негизде иштейт да. Ар бир ошо 1 сом экономикада ошо 2 жылдан кийин кайра үстүнө 1 сом эмес 2, 3, 4, 5 сомго чейин алып келиш мүмкүн. Эгер ошо жергиликтүү эле ошолорду колдоп, ошолорго көмөк көргөзүп, ошолор инвестордун эң максаты мына ошол жака жумуш орун түзүп, өзүнүн ишин иштетип, анан продукциясын чыгарып, экспорттоп, ошол эле аркылуу кайра акча келип, анан
Бейшенбек ага айткандай ошол акчаны кайра иштетиш керек. Анын баары салык аркылуу. Биринчи кезекте ошо мындай так ачык көргөзүш керек ишкерлергечи программанычы. Мурункундай ишкер инвестор келди, инвестор үчүн биз жүгүрүшүш керек. Ал эч кандай жүгүрүш, биз жүгүрүшүш керек. Шарт түзүүбү? Жерди мындай кылып беребиз, программаны биз мындай кылып, сен бизге акча алып кел, иштетпе, жумуш ордун түзүп, калганын биз кылып беребиз десе керек. Бизде деген баягы майрамдан кийин деген синдром калып калган буга чейинчи. Бир инвестор келип бирдеке кылайын десе биздикилер баягы майрамдан кийин, тойдон кийин деп отур ушуга келип калдык да. Анан калса аларга жанагындай тоскоолдуктар дагы болот да. Курастырбөлөнгөчү ушул тоскоолдуктарсыз иш алып кете ала турган, баарын мыйзам жүзүндө кыла турган абалга жетиш керек болуп атпайбы негизги максат? Мен бир нече нерсени айтып берейин. Эми бул министрлик инвестициялык саясат боюнча министрликтин өкүлү отуруп, анан бизде дагы бир департамент инвестиция деген бар да. Анан ар бир министрликте эле ушу инвестиция боюнча бир отделдер бар, же бир эмелер бар да. Ишил баарында, айыл чарбасында деле, тиги Минфинде деле, Минэконом, транспорт, айланайын баарында деле бар да. Ишил бирок эффект жок да дагы элечи. Эмне эффект кылып атканы белгисиз. Мен мындай кескин бир ойлорум бар. Эми коомчулук кабыл алабы, кабыл албайбы билбейм, бирок правительство жакшы көрөбү, жаман көрбөйбү билбейм. Сразу эле айтып коеюн, азыр биринчиден эң биринчи указ 50% кыскартыш керек административный ресурстучу. Сразу эле да. Аны ойлонуп отурбаш керек. Анан бул керек, анан бул керек эмес деп эле шарт эле кесиш керек да. Негизги министрликтерди калтырыш керек. Анан жана департамент, агентство, анан баламасман дегендердин баарын жоготуш керек биринчиден. Алар жоголгондон кийин анан оптимизировать этиш керек. Мамлекеттик баягы расходдордучу оптимизировать этсек, бүгүнкү күнү мына 2020-жылдын бюджети, анан 2023-жылдык бюджеттерди мындай анализдеп көрсөк, эң көп расход экономикалык тармагына, анан ошо жанагы административдик тармакка көп кетип атат да, акчаларчы. Ошон үчүн менин оюмча сразу эле 50% биринчи кыскартыш керек. Анын ичинен салык тармагы менен таможня тармагын полный цифровой формат коюш керек. Муну деген 6 айдан кийин өтөбүз, анан азыр кое туралычы деген бул калп эле шылтоо да. Шылтоо бул, жөн эле шылтоо да, если ачыгын айткандачы. Мунун баары даяр, негизинен муну бир 2 айдын ичинде жасап койсо болот. Ошондо биз канча салыкчыны, канча таможникти биз иштен бошотобуз, ошол камера жана башка ошол жаңы технологиялар ошону башкарат. Жана кирешелүү тармактарга адам фактору аралашпай калат деген сөз да. Коррупция дагы өзүнөн өзү кыскарат. Анан көп нерселер бар да. Бул жерден бул ушул эки неме мамлекеттин өзүнүн программасы бар, фискализация дегенчи, бирок анын баары кагазда эле отурат да, мындай кадам жок да. Жада калса жанагы биздин премьер-министр Новиков барып, ошол жакта тиги таможнядагы бир кичинекей начальник айтып атат, кана камера десе, ал камера биздин отчет боюнча камера турат дейт. Кана десе, билбейм, турат деп. Жок деңиз. Нормальный жооп берип атат да, ал өзүнүн позициясы мененчи. Бул негизи такыр эле болбогон нерсе да. То есть премьер-министр барып атса, ошентип жооп берип атса, мамлекеттик чиновник кичинекейби чоңбу без разницы. Алар өзүнчө мамлекет болуп алган. Бар, жок нерсени кана деп кол менен көрсөтүп атса, бар деп атат бизде, бар деп. Коробкада турбай, эмне үчүн тиякта жок десе, жок, биздики бар деп, мындай өзүнүн позициясында турат да. Значит, бул дагы бир баягы мамлекеттик менеджмент деген система бар. Мамлекеттик менеджмент мындай биз эки жерде калдык да. Мисалы көчө эл рынок шартында жашап атат, а мамлекет Советский Союзда жашап атат да. Агымдан артта калып. Бүт багы административный система бул Советский Союздун системасы да, ошондой эле келатат дагы элечи. Анан биз көбүнчө Россияны карайбыз, анан Кытайды карайбыз, жана аякты карайбыз. Аякты биз караганга шартыбыз да жок, аякты даже карабай эле коюш керек да. Анткени алардын административдик территориалдык системасы башка, алардын көз карашы башка,
алардын мамлекеттен өзүнүн бир кандайдыр бир каржылык же болбосо инвестициялык өзүнүн бир мындай чоң акчалуу булактары башка, кишинин жүрүм туруму башка, ошолордун баарын эсепке алып туруп анан биз ошо мен айтып атам азыр ошо бир биринчи 50%ке кыскартса, анан бир ушу бүгүнкү темпте мына баягы бул туурабы туура эмеспи билбейм, мамлекеттик бюджеттен түз акча алган 19 000 киши, бул баягы администрирование, андан тышкары пенсионерлерди эле эсептеп койгула, бул 600 000 киши. Андан тышкары канча деген жеңилдиктер бар. Ал жеңилдиктерге бери дегенде эле 115 000 киши. Антип тегереги менен 1 миллиондон ашык киши биздин мамлекеттен кандайдыр бир акча алат бюджеттенчи. 1 сом алабы, 10 сом алабы, 100 сом алабы, иши кылып алат да. Бул эмне деген ушундук? Муну бир кескин чечиш керек да. Келгиле силерге мондай мамлекеттен бюджеттен алчу кишилер силерсиңер. Калганыңар эптеп оокатыңарды кыласыңар. Биз жумушчу орун шарттарды түзүп беребиз деп. Андан аркысы ошол эле мына Бейшенбек агай айтып кеткендей салык системасы, банк системасы, деги эле кредит өзү кандай таасир этип атат. Эгерде мисалы транспорт бул экономиканын тамыры болсо, акча болсо, ошо тамырдын ичинде айланган кан. Буга да бир шарт түзүп беришибиз керек да, бир жакшы ошол мына биякта практиктер айтып атат, ошо кичинекей бизнеске өстүрүш керек деп. Эми жолуна өстүрүш керек деп айтып койгондо ал бир маселе. Экинчи маселе ошол акчаны кайдан алат? Ошол да негизги. Акчаны кайдан алат? Ал азыр бүгүн же соодасы жок. Эчтекеси жок. Бүгүн өчтү мына 0 да, 0. Эптеп кичине бирдеме оокатын кылып. Демек каржы булагы аныкталыш керек турбайбы? Анан банкка барса, банктын ставкасы баягыдай эле да. 17%, 15%, 21%, 30%. Анан ал эсептейт дагы, анан эмне кыласыз? Аяктан акча алгандан көрө кичине жакшырганга чейин кое туралычы дейт дагы, ары жылып кетпейт да. Бул негизги баягы орчундуу маселелер, бирок стратегиялык кадамдарды дагы отуруп көйгөйлөрдү чечип, ошол кайсы стратегиялык кадамдар болуш керек дегенди дагы чечиш керек. Рахмат. Ушул жерден дагы суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз ошол айрыкча Кыргызстан айыл чарбасы, агрардык өлкө дейбиз. Ошол эле кайра иштетүү тармагын жана башкаларды жандандырышыбыз керек дейбиз. Бирок ошончолук деңгээлге чыга албай атпайбызбы? Мисалы Бейшенбек агай. Туура. Мен коллегамды дагы жана коштоп кетким келет да. Бизде мен иним Таарынбаев болуш керек, тем более илимдин кандидаты экен, действующий практика туура түшүнөсүз. Бизде башкаруучулардын армиясы аябай көп да. Баары тең башкаргысы келет, бирок эч кандай мындай отдача жок, эффект жок да. Бир кишини, бир мисалы үчүн ошо айыл чарбасында иштеген фермерди 10 киши башкарат. То есть эмне 10 кишини ошол багып атат багыш фермер, өчтөкөз жок болсо да чөнтөгүндө туурабы? Налог болобу, же текшерип келет, алы кыйнайт, же болсо бирдемесин коррупционный схемага кошулат да. Мына ушуну эң туура айтты. Эгерде биз ошол жанагы башкаруучулардын армиясын эми 50%бы, 30%ны көрүш керек, тактап турабы? Ошону эле кайра өндүрүшкө жумшаса, мисалы, жумуш орду пайда болот да. Кыскартпасак мындай да, кыскартуу деген өнүгүүнүн алгачкы кадамы болот. Мына, эгерде биз 50%га кыскартсак, анда акча пайда болот, анан ал акчаны эмнеге жумшайбыз? Ал акчаны биз бизнеске, бош кишилер ойлонот. Кантип жамбагам деп турабы? Азыркы күндө бизде мынакей бүгүнкү күндө биздин жанагы прожитный минимум деген бар, 5200 сом болуш керек, примерно. Ошо 5200 сом менен адамдар жашаганга болобу? Болбойт да, туурабы? Бул ушу менен келтебиз биз дагы элечи. Ушу кантип болсун, туурабы? Андан көрө эгерде биз мынакей эгерде ушу мамлекетте иштеген кызматкерлерди, алардын акылы эси болсо ойлонот да, кантип, значит, мына Минэкономикада болобу, Минфинде болобу, налогдо болобу, таможняда болобу, туурабы, алардын капиталы бар, анча-мынча, туурабы. Ошолорду кайсы бизнеске жумшайт деген шарт түзүлөт. Мен эми жумуштан кетип калдым, кыскардым, баягыдай тиги коррупционный кошелек жок. Мен өзүм табышым керек деген ой пайда болот да, бул ой абдан сразу жакшы жакка бурулат. Бул биринчи жагы. Анан кийин экинчи жагы, кантип акчаны табыш керек. Бизде
эми ресурстар көп, туурабы? Ал жанагы ички ресурстар болот. Менин коллегам туура айтты. Тышкы ресурстар болот, тура эмистен алып келсек болот, чакырып алып келсек болот, издеп тааласак болот, тура бизде эгерде карап көрсөк, значит, мындай внимательно, абдан терең карасак, бизде акча каражаттары бар. Алар кимде? Биринчиден, IT технологияда акча көп. Экинчиден, коммерческий банктарда акча көп. Үчүнчүдөн, биздин жанагы орус кыргыз өнүктүрүү фондунда мына азыркы күндө 500, по-моему, 26 миллион доллар гана освоение болгондо, калган 500 миллион доллар келе элек Россиядан, туурабы? Мына ошолорду багытташ керек. Үчүнчүдөн, мен толугу менен ишенем да, мына быйыл биринчи квартал, экинчи кварталдын аягы менен коммерческий банктардын балансы чыгат. Ошондо чыкканда 24 банктын баары тең прибылга чыгат. Мен көзүм жетип турат да. Бу кандай? Пандемия болуп атса, айлык жок, пенсия азайып атат, туура, бере албай кыйналып атат мамлекетчи. И в то же время ошо банктарда пайда таап атат. Туурабы? Бул нонсенс. Мына бул эмне деген сөз? Эгерде ошондой биз азыр мынакей туура айтты, аны күтпөш керек, ал 1 ай, 2 ай деп күтпөш керек. Немедленно бийликке келдиби президент, башташ керек ушунчу. Эгерде баштасак, давайте ушу банктык кредиттердин баарын тең ылдый түшүрөбүз. Пайыздык чендерин, банктар айлыгы жакшы жашайт. Мисалы үчүн биз профессор докторун алып, биз 22 000 сом алабыз. А банктар рядовой сотрудник 30-40 000 сом алат. Туурабы? Ошолордун баарын тең, значит, бошотуп туруп, анан кредиттин процентин азайтса, элге, ишкерликке жардам берилет, туурабы? Анан кайта көбөйөт да. Бизде кызык да, мисалы үчүн өзү классический түшүнүк боюнча банк деген экономика, эл байыганда банк байыш керек. А биздики наоборот болсо, банк байып алган, экономика ылдый жакта, эл чөгүп атат, таптакыр жок калганда, бул таптакыр туура эмес саясатта. Анан кийин дагы бир ресурс, улуттук банк да бар. Улуттук банктын жанагы закондорду өзгөртүп, улуттук банкты өкмөттүн карамагына кошуш керек. Буганда эчтекеге жооп бербейт, бир гана ошол интервенция кылып коет, анан кийин биз кармап турабыз дейт деги паритетти. Мунун пайдасы тийбеген банктын эмне кереги бар, туурабы? Бул туура, мисалы үчүн ошодо Россияда ошондой политика башталды. Улуттук банкты, централдык банкаларды ошо Россиянын правительствосунун өкмөтүнүн составына кошуш керек. Алар тең жооп берсин да. Мына азыркы күндө 3 миллиард 82 миллион доллар биздин золото валютный резерв деп коет да. Жанагы алтын валюта кору деп коебу. Ошонун бир тыйыны пандемияга кеттиби? Туурабы? Бул бир жагы, экинчи жагы учеттик ставканы ошо улуттук банк эметет, кредиттин баасынчы. Ошону түшүш керек. Мына даже Америкада пандемия болгондо нөлгө түшүп кетти. Даже минуска түшүп кетти. Көрдүңөрбү? Ана биз болсо жок деп отурабыз да. Мына ушул ресурстардын баарын пайдалансак, ошондо гана бизде акча пайда болот. Анан эгерде туура айтты Гураздулович, эгер биз дайым эле бер деп турсак, биз эмне ушундай адамбыз, туурабы? Ойлойт да, буларга берсең баягы эле кетесиң келет деп, андан көрө биз көзөтүш керек. Мына мен бутка турдум, чыкырыш керек мен экеним, мына бутка турдук, бизде жакшынакай улуттук программа, проект бар. Ошого мындай киргиле, жарым болобу, пайыз менен киргиле, ошолорду киргизип алсак анда өнүгөбүз. Анан кийин коммерческий банктардын биздеги 24 банктардын баарын тең жыл сайын дивиденд төлөйт. Арасында төлөбөгөндөр туурабы? Дивидендтин дагы токтотуш керек азырынчачы. Ушул пандемиядан кийин элге кыйын болду, экономика кыйын болду, жаңы бийлик келди. Алардын күрөшү турат, эл колдоп турат деген учурду пайдаланып ошол дивидендтерди временно токтотуп коюш керек. Кое тургула депчи. Алар дивидендти ким алат? Менде жок, Гроздуловичте жок, бизде жок. Жанагы олигархтарда бар теңчи. Же болбосо теге бүт партия иностранный граждандар да ошолордун баарын токтотуш керек, кое тургула депчи. Жумшаш керек капитализацияга. Давайте кредиттин баасын түшүргүлө да, акчанын баарын тең бияка бергиле депчи. Эми вопрос Минэкономика. Туура проект тандабаш керек да. Мына бул жер деген системнообразующий проекттер, ушундан гана биз бюджеттти толтурабыз, экономика акча табабыз депчи. Анан туура айтты, эң туура айтты Гроздулович, жанагы Алмаз Токтогулович айтты. Инвестиция дегенчи ар бир министрликтердин эмне кереги бар, туурабы? Бир гана Минэкономика бериш керек, болду. Калганын баарын бүт жоюш керек, кетиш керек. Мына экономиканын очогу, ошолордун атасы Минэкономика болуш керек. Ошол айтыш керек, программаны момундай кылабыз депчи. Алиас Карабулдаевич, рахмат. Алиас Карабулдаевич, негизи эле бизде ошо инвестициялык талаада, инвестициялык климатта биздин ата мекендик инвесторлордун потенциалы кандай? Мисалы, биз дайым эле башка жактан инвестор келет, чет элдик инвестор дей беребиз го. А бизде кичине бутуна туруп, анан ата мекендик өндүрүшкө инвестиция салып аткандар барбы? Негизи андайлар бар. Мисалы үчүн
жанакы GSP+ боюнча да айтып кетпедиби, биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрүбүз дагы экспортко товарларды чыгарууга мындай алардын мүмкүнчүлүгү бар, ошолорду жасап атышат. Экспортерлорубуз негизи ата мекендик экспортерлорубуз дагы бар. Бирок мен ишенем, бизде негизи ички инвесторлордун, ата мекен инвесторлордун инвестор катары потенциалы ачыла элек. Себеби дегенде биз жанакы эле мигранттардан карасак, жыл сайын Кыргыз Республикасына 2 миллиард доллардан, эми буга чейин 2 миллиард доллардан жөнөтүп атышты. Мындай карасак, өзүңөр деле угуп атасыңар, биздин жарандарыбыз 10-20 квартиралардан алып атышат да. Эми ошол 10-20 квартираларга инвестиция кылгандан көрөкчү, мисалы үчүн кичинекей чакан инвестор долбоорлорго акчаларын, каражаттарын жумшаса, өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ошол эле жанагы экспортко товарларыбызды көбөйтүүгө ошо мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол биздин жарандабызда инвестиция кылган негизи көбүнчөсү турак жайларга болуп атат. Бирок ошол эле учурда алар тобокелчиликке баргандан коркот да, Алмаз мырза, корголушу, кандай коопсуздук маселеси дегендер да бар да. Мисалы башка өлкөдө ал ата мекендик өндүрүшчүсүн же болбосо инвесторун колдоп алат да баардык тараптан. А бизде чочулоо кала берген да, мисалы. Албетте, анткени бизде практикада ушундай болуп калды да буга чейинчи. Же үйдө жактан базып алышат, же жергиликтүү жактан келип базып алышат. Анан же мамлекет жагынан коопсуздук жок, же ошо айыл өкмөт тарабынан эч кандай чаралар көрүнбөйт. Кепилдик болбойт, Ким неге жооп берерин белгисиз болуп атпайбы? Эгер кепилдик берилсе, мисалы, ишкер адам бир нерсеге бир инвестиция кылып иш ачам дегенде, сөзсүз түрдө ошо кандай рисктер болот, кандай тобокелдик эсептеп чыгат. Эгер ошолор көзүнө көрүнүп турса, анан ошого эгер мамлекет тарабынан ошондой колго алына турган болсо, анда коркпой ошого барат. Анан ошол эле учурда банктан эгер кредит ала турган болсо, банктан да ошондой сүйлөшүүлөр алдын ала болуш керек да. Надо договориться на берегу дегендей да. Анан биздин эконом өзүнүн ичибизде акчабыз бар. Бешенбек бек айткандайчы. Бир эле белгиси, мисалы, коммерциялык банктарда депозиттин базасы былтыркыга караганда быйыл көп кетти. Полтора раза көп. Кризис болуп, бирок банктарда акча болот атпайбы? Ошол учурда башка сервис жагында жүрүп атат. Бирок ошо акчаны пайдалана албайт атпайсызбы? Туура айтып кетти буга чейин, улуттук банктын да ошо мындай ролуна караш керек. Чынында бу экономиканын каны бу акча да. Акчаны алыш керек, акчаны иштетиш керек, ошого жараша программа, бирок ошого жараша кепилдик болуш керек. Бирок кепилдик дана туруш керек. Программаны көргөзүш керек. Эгер $100 салса, сен эмкеде $100-120 алып чыгасың ага, мамлекет сага. Эч ким тийише албайт. Финполициясы да келбейт, теги черный красныйлар да келбейт. Бирок сен бизге жакшынакай ошо инвестицияңды алып, ошо программанын жумуш ордун түзүп бер деген туура так программа болуш керек. Курас Дүрбөлөңүз жана сиз айткан тез арада моундай болуш керек деп жана кыскартуу жөнүндө айтпадыңызбы? Демек ошол бизнести, ишкерликти коргоо дагы эң негизги маселе экен да бүгүнкү күндө, кечиктирилгис. Ал кандай ишке ашыш? Бизнести рахмат сиздин сурооңузга. Жанагындай мен баягы кичине мындай анча-мынча ойлорум бонапартизм деп коет го, эми ошондойлорум бар эми. Бирок негизинен туура деп ойлойм да. Бул биринчи эле кадам. Экинчи кадам бизде, мен айтып атпаймынбы, ушул экономика тармагында эле баягы бири-бирин кайталаган дублирующий организациялар көп да. Мисалы, ушу банк системасын алсак, бизде агентство по страхованию депозитов деген бар да. Ал жанагы банкка акча салсаң, ошондо бир 100 миң, 120 миң сомго чейин сага как бы ошол агентство кепилдик берет. Ама бизде почти 18 страховой компания турбайбы? Ал агентствону эмне создавать этип алдыңар? Мен вообще түшүнбөйм, как экономист катарчы. Анын эмне иши бар аякта? Страховой компаниялар менен банктар өзлөрү түзсүн договор. Аны ким кой деп атат? Төлөсүн ошо страховой компанияларга. Жок, обязательно ошо бирөөнө бир должность ойлоп таап бериш керек да. Андан тышкары бизде ошол эле страховой рыноктун ичинде дагы бир
государственная страховая компания бар, анан государственная ипотечная компания ГИК деген бар, анан шайтан пайтан деген ушундай бир дублирующий аябай көп финансовый институттар, структуралар бар. Эмне кылып аткан белгисиз, рынокко мешать этип атат. Алар на самом деле рыноктун өзүнүн нукура рыноктун жолуна мешать этип атат да. Ушуларчы мамлекет ошол жака рынокко кирип алган да, участвовать этип атат да. Жок, анан мына бuyakka инвестиция багытында айтып кетели. Мен жана айтпадым, агентство по привлечению инвестиций, анан бирдеме деген агентство бар. Андан тышкары департаментпи, андан тышкары баалуу кагаздар боюнча бар. Бизде портфельный инвестиция деп коет да. Ал портфельный инвестицияны караган киши жок. Мамлекеттердагы фондовый рыногубуз бар. Кандай өсүп атат, эмне өсүп атат, эмне болуп атат, иш кылып бул финансовый системалардын баарын отуруп алып, конкреттүү бир схемалык түрдө чийип, анан ошону эки бөлүп алыш керек да. Биринчиден, бөлүк бул өзүн өзүн каржылайт дагы, ооруп калса өзүн өзүн айыктырат. Экинчиси, мына ооруп калса мамлекет жардам бериш керек. И үчүнчүсү бул таза мамлекеттик. Болду, ушу үчкө бөлүп алабыз, андан ары иш кылабыз. Келгиле ушундай правила менен иштейли. Жок, кандай правила болбойт. Биз баарын эле мамлекеттин башын суна берет, кийире беребиз. Кааласак салыкты чоңойтобуз, кааласак кичирейтебиз, кааласак кредитти көбөйтөбүз, анан кичирейтебиз деп мына Бейшенбек агай тиги Улуттук банк боюнча айтты. Улуттук банктын учетный ставкасы деген түшүнүк бар. Ал 5% бир жылдан бери турат, может андан бери көп турат да. А бирок коммерциялык банктарга ал учетный ставка реагирует эткен жок. Тиги процентный ставкасыначы. Анда мен ойлоп койдум, кээде Улуттук банк негизи ушу денежный рынокто спекуляция менен заниматься этип атабы, же чын эле коммерциялык банктарга мындай кандайдыр бир жеңилдик берип, элге тиги биз айтып коебуз, монетизация, тыйындаштыруу деп коелучу, экономиканын тыйындаштыруу маселеси да болчу. Ошондагы Улуттук банктын бирден бир эң чоң орчунту ролу ушу экономиканы тыйындаштыруу да. Ошол. Рахмат. Мына уктуруубуз да соңуна чыгып баратат. Жыйынтыктайлы да, Бейшенбек агай. Демек, ооба айтыңыз. Жакшы, бүгүн жакшы пикир алмашуу болуп атат. Биринчиден ошол биздин министрликтин өкүлчүлүгүнө да жакшы рахмат, ушу келип айтып бизди угуп атат сиздерди. Угуп атканчы, значит бул иши дагы ошол тийиштүү жерге айтып барса керек. Биз экономист кандидаттыр бар. Биз тем более, значит, эгер доктор болгусу келсе анда бизди айтып барыш керек, туура. Тамашалап атам мен, туура түшүнгүлө. Мен туура бизде акча бар. Акчаны бирөө таппай жүрөт. Издеп. Бирөө болбогон жака жоготуп атат да. Максаттуу пайдаланыш керек деп атасыз, демек. Ушундайлар бизде көп. Ошонун айына мынакей биз мындай бир сааттын ичинде ошолор жетчерин айттык да. Эгерде мындан дагы тереңдешсек, анда баарын биз мындай 5 колдой кылып айтып берүүгө даярбыз да, ошол мамлекеттин биздин төбөлдөргөчү. Анан мен борокил учурдан пайдаланып, мына жакында референдум болуп өттү. Президенттик деп ошону колдоп бердик. Эми Кудай сактап ушунун дагы үзүрүн көрөбүз деген үмүт бар да. Жоопкерчилик болуп деп атасыз. Мына туура айтты, трансформация боюнча жерлердин баары тең мурун өкмөт чечти, өкмөт. Министрлик эмес, өкмөт чечти да, правительство. Эми ошолорду ар бир жанагы муниципалдык эмеге, менчикке, айыл өкмөттөрүнө берди да, райондук эмелерге берди. Бул жагынан дагы бергенден дагы коркунучу бар мындагычы. Ачык айтыш керек, туура бергенден кийин жерде мисалы үчүн Алес Карды деңизби? Алес Карды тажрыйбалуу билген ошол жакта айыл өкмөтүндө иштегендер барбы азыркы күндө? Бул дагы суроо, туурабы? Анан мени мындай, бизде закондор көп аябайчы. Фискальный закондор аябай көп, бири-бирине келди карама каршы келет да. Ошонун баарын кайда отуруп алып, окумуштарды чогултуп алып, мына практиктер менен кайта имитация кылыш керек да. Бул законго каршы келет. Же экөө кайчылаш, же экөө бири-бирин коштойт деп туурабы? Эгерде коштосо анда бир закондун кереги жок, туурабы? Кайчылаш болсо анда табыш керек ортосунчу, мына могу керек экен депчи. Себеби кайчылаштагы эме да өнүктүрөт. Анан кийин менин бир жакшы оюм бар да. Кыскача бизде Кыргызстанда 30 жылдан бери бөлөк мамлекеттин
муну түзмөн мынакей бул киши мага калп айта албайт. Бөлөк мамлекеттин ишканасы келип түшкөн договорда мен айтып атам Кумтөр менен Кыргызстан контурсунун договорчу биздин закондон дагы конституционный үйдө турат. Ошого постнен. Туурабы? Шундай калмаш керек. Рахмат. Алиаскар Абдуллаевич, сиздер да ушул багытта иш жүрүп атабы? Мисалы, ошол эле жогоруда айтылгандай мыйзамдардын карама-каршылыгы жана башка маселелер боюнча. Биринчиден мен могу агайлар айтып кетпедиби, жанагы кредиттер, арзан кредиттер менен камсыз кылыш керек боюнча. Мен буга толугу менен кошулам. Бизде өкмөт тарабынан негизи жанагы айыл чарба программасын, каржылоо программасы азыр учурда иштелип атат. Негизи уже 9 программа бүтүп атат, 9-чу программа бүтүп атат да. Анын жыйынтыгында ошо экономикага, биздин фермерлерге 35 миллиарддан ашык сом каржы ошо берилген да, кредиттери. Анан жакында пандемияда жанагы чакан бизнеске мындай арзан кредит менен да камсыз кылып бердик. Жанагы мисалы үчүн бул 8-10% менен кредит берилген да. Жанагы айыл чарба каржылоо программасына ал дагы 8-10% менен берилген. Мисалы үчүн могу ипотека боюнча ага айтып кетпедиби, мамлекеттик ипотекалык компания кереги жок депчи. Негизи азыркы учурга мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн максатын жасады да. Мисалы үчүн бул Кыргызстанда болгон ипотекалык рыногун мындай жандандырды. Буга чейин эгерде 14% болсо ипотекалар, азыр эгер могу мамлекеттик ипотекалык компаниянан 8%га түштү. Рахмат. Жыйынтыктайлы, Алмаз Токтобекович, мына жогоруда айтылбадыбы, биздин ушул акча саясатында, каржылык, экономикалык багытта бир топ мындай инвентаризация дейбизби, же кайра талдап чыгуу дейбизби, ушул процесс чын эле керек окшойт да, ал кандай тартипте жүрүшү керек? Мен буга кыскача түшүнүктүү эле жооп берейин. Малайзиянын премьер-министри бир макаласында жазган жери бар эле да. Бул акча экономикага жумшалыш керек депчи. Эгер акча кайра акчага эле жумшала берсе, биз акыры акча жебейбиз, биз товар берди, нан жейсиз депчи. Ошон үчүн бизде финансый институттар көп, акча бар, бирок ошо финансый институттун акчалары экономикага жумшалыш керек да. Бизде көпчүлүк учурда жана валютный спекуляцияга жумшалып да, башка финанс уже махинасы спекуляциялар жумшалып кетип атат да. Ошондуктан ошо биздеги акча өз экономикага жумшалса, анда бир жылыш болот да. Экономикалык эмес, саясийда бир топ өзгөрүүлөр болду. Ушул учурда бир саясий чечкиндүү кадамдар башталышы мүмкүнбү ушул багытта? Манын баарыбыз эле үмүт кылып атабыз, бирок ошо азыркы президент эгер чынында ошондой баштайм десе, анда жанында ошого биле турган кеңешчилер болуш керек да, ошо экономиканын тармакты жакшы билген, тармакты жакшы биле турган, тажрыйбалуу, ошо көрөгөчтүк, анан мыкты артында бир ошо өзүнүн билими, илими жана тажрыйбасы болгон бирөө. Бирок ошону угуш керек, ошону укканга ошону аткарыш керек да. Рахмат. Албетте биздин Кыргызстандын дагы уучу куру эмес, мына ушул экономика тармагында абдан мыкты, анан баягы потенциалы күчтүү, эл аралык деңгээлде ой жүгүрткөн, азыркы менен мурункуну айкалыштыра билген мыкты окумуштуулар көп. Бул жагынан дагы биздин Кыргызстан үчүн жакшы эле мындай бир пайдалуу болуш керек. Биз сиздер айткандай жакшы нерседен үмүт кылалы, экономикабыз өнүгүп кетсин. Урматтуу радио каармандар, биздин студияда экономика университетинин ректору, экономика илимдеринин кандидаты Кадыралиев Алмаз Токтобекович, экономика илимдеринин доктору профессор Жапаров Курас Дүрбөлөңович, ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Бейшенбек Ишенов болду. Мына ушул экономист окумуштуулардын ой пикирин, сунуштарын уккан студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгынын инвестициялык саясат бөлүмүнүн башчысы Тургунбаев Алиаскар Абдуллаевич да уктурууга катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеди. Урматтуу угармандар, ушул экономикалык багыттагы кызыктуу маек